Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы теңдемелерди жана барабарсыздыктарды классификациялоо боюнча тесттөө. Силер тесттен ушул ссылка жана QR код аркылуу өтсөңөр дагы болот. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты теңдемелер жана барабарсыздыктарды классификацияга бөлүү, алар боюнча мисал маселелерди иштөө боюнча билимиңерди бышыктайсыңар. Тапкычтыкка, бат чечим чыгарууга, ылдам аткарууга үйрөнөсүңөр жана билимиңерди сынайсыңар. Ошондой эле сабырдуу болууга үйрөнөсүңөр. Бүгүнкү тесттин шарты ар бир суроо варианттары менен берилген. Ар бир суроого 20 секундадан убакыт коюлган. Силер ойлонуп, шашпай так жооп бересиңер деген ишеничтемин. Анда эмесе силерге ийгилик. Анда тестти баштайлы. Биринчи суроо: теңдеменин тибин аныктагыла. 3x квадрат кошу 2x минус 12 барабар 0 деген теңдеме берип туруп, ушул теңдеменин тибин аныктоо керек. Анда убакыт кетти. Вакыт бүтті, анда жоопту текшерип көрөлү. Эгер ким биринчи алгебралык дегенди белгилеген болсо, туура, азаматтар, трансценденттик дегенди белгилегендер болсо, анда туура эмес болуп калган. Экинчи суроого кеттик анда, экинчи суроого өтөлү. Экинчи суроо: теңдеменин тибин аныктагыла. Логарифм 5 негиз боюнча x кошу 8x барабар минус 1. Анда убакыт кетти. Ойлонуп, шашпай так жооп берүүгө аракет кылабыз. Убакыт бүттү, анда силердин жообуңарды текшерип көрөлү. Эгерде ким алгебралык деп жооп берген болсо, анда туура эмес. Трансценденттик деп жооп берген болсо, анда туура, азаматтар. Кийинки суроого өтөлү. Барабарсыздыктын тибин аныктагыла. Синус x кошу косинус x чоң минус тамырасында 2 дейт. Анда убакыт кетти. Убакыт бүттү. Эгер кимдер алгебралык деп жооп берген болсо, туура эмес. Трансценденттик деп жооп бергендер болсо, туура, азаматтар. Кийинки суроого өтөлү. Барабарсыздыктын тибин аныктагыла. 2x квадрат минус тамырасында x квадрат кошу 8 кичине 0 деген барабарсыздык бериптир. Тибин аныктайбыз. Анда убакыт кетти. Убакыт бүттү. Анда кимдер алгебралык деп жооп берген болсо, туура, азаматтар. Эгер кимдер трансценденттик деп жооп берген болсо, анда жооп туура эмес. Кийинки суроого өтөлү. Теңдемени чыгаргыла. Логарифм 5 негиз боюнча x барабар минус 1 теңдемеси берилиптир. Бул теңдемени чыгарабыз. Анда убакыт кетти. Убакыт бүттү. Анда силер белгилеген жоопторду текшеребиз. Кимдер 5 деп жооп берген болсо туура эмес.
-5 деп жооп берген болсо туура эмес. -5'ten 1 деп жооп берген болсо туура эмес. Кимдер 5'ten 1 деп жооп берген болсо, анда жоопторуңар туура, азаматтар. Кийинки суроого өтөлү. Барабарсыздыкты чыгаргыла. Логарифм 4 негиз боюнча 2 0'дөн чоң дейт. Ойлонуп, так жооп бергенге аракет кылабыз. Анда убакыт кетти. Вакыт бүттү, жоопторду текшеребиз. Биринчи, 2 0'дөн кичине деп жооп бергендер болсо, жооп туура эмес. 2 0'дөн чоң деп жооп бергендер болсо, жооп туура эмес. 2 1'ден чоң деп жооп бергендер болсо, анда жообуңар туура, азаматтар. Кийинки суроого өтөлү. 1743 сы саны 4кө бөлүнүү үчүн сы кандай цифра менен аяктайт? Анда вакыт кетти. Вакыт бүттү, анда жоопторду текшерип көрөлү. Кимдер 0, 2 деп жооп берген болсо, жооп туура эмес. 2, 6 деп жооп бергендер болсо, анда жообуңар туура, азаматтар. Анда кийинки суроого өтөлү. А параметринин кайсы маанисинде y барабар ax -3 түз сызыгы a -2 9 секит аркылуу өтөт? Анда вакыт кетти. Вакыт бүттү, анда жоопторду текшерип көрөлү. Кимдер 5 деп жооп берген болсо туура эмес. -5 деп жооп берген болсо туура эмес. 6 деп жооп бергендер болсо туура эмес. -6 деп жооп бергендер болсо туура, азаматтар. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.